Жаз мезгили келер замат эле көпчүлүгүбүздө алсыроо башталат эмеспи? Мына ошол алсыроону жеңилдетүүгө көз айнектердин жардамга келүүсү бышык. Көпчүлүк учурларда мына ушул көз айнектер адамга формасы менен, анан дагы сапаты менен жардам берет. Деги эле мына ушул көз айнектер кантип колдонуп, кантип маалымат алыш керек, кененирээк маалымат берүүнү туура көрдүк. Күндүн нурларынан көзгө зыяны абдан чоң. Себеби ар кандай зыяндуу нурлары бара-бара түрдүү ооруларын козгоп, же пайда болушун шарттайт. Андыктан күн тийип турган маалда көз айнек тагынып жүрүү менен көптөгөн көйгөйлөрдөн арылууга болот. Жөнөкөй очкилер жөн эле күндөн сакташ үчүн, ал эми полароид очкилер зренияны сактап калыш үчүн күндөн дагы да жакшыраак сакташ үчүн болот. Ал эми очкилерде антибликой полароид деген болот. Ультрафиолетовый сактай турган ультрафиолетовый дополнительный защита кошулат. Бул очкилердин дагы зренияны жакшы кармап калыш үчүн, негизинен бар зренияны жакшы кармап калыш үчүн. Албетте, сөзсүз түрдө алгач сапатын текшерип, аларга дыкаттык менен ар түрдүүлүгүн байкап, көңүл буруп сатып алууга аракеттенишет. Азыр эми биринчиден өзүңө жаккан, анан кийин модада болгон очкини тандайбыз. Бул Ray-Ban деген өтө жакшы фирма бар. Илгери эле бар эле бул фирма. Ошого тандап, кийип көрүп, азыркы сатып алабыз ооба. Ошондой эле сындырып алам деп коркпой кармалап кулактарын ачып жаап бекиткен буроолорун карап көрүш керек. Мында негизинен кайсы жерден чыкканы, фирмасы чыгарган компаниянын дареги, телефондору жазылган болот. Күрөң же кара. Бул түстү айдоочулар колдонгону дурус. Анткени түстөрдү бири-бирине алмаштырбайт, кабыл алууну күчөтөт. Жашыл жана боз. Мындай түрү көлгө эс алганы баргандарга жакшы. Алар күндөн мыкты коргой алышат. Боз жана күрөң. Тоого муз же лыжа тепкени барганда тагынган туура. Түстөрдү алмаштырып, андан да кооз кылып көрсөтөт. Сары. Бул түс контрастты даана көрсөткөндүктөн уч-куштар гольф ойногондор тагынышат. Сыя жана кызыл. Адистер колдошпойт, анткени кызыл көздү чарчатып жибериши мүмкүн. Ал эми сыя түс күндөн анчалык жакшы коргой албайт. Ал эми кээ бир замандаштарыбыз көз айнекти кандай максатта тагынаарын, эмне пайдалары бар экендигин сураштырып, суроо узатып көргөнүбүздө, бул эми күндөн сактаныш үчүн да. Мен мисалы үчүн өзүмдүн ичинде жашоомдо кичине бир аз көзүм ооруйт да, очкини такпасам. Бул заштай калат мага. Күндөн коргош үчүн тоже. Көздүн чекесин күндөн сактоо үчүн тагам. Мен өзүм көзүм ооруйт, ошон үчүн тагам. Зренияга да. Биринчи белги фирманын маркасынын номери. Ал 4G8 деген сандан башталат. Экинчиси чыгарылган жылы, үчүнчүсү жана төртүнчүсү модельдери түшүндүрөт. Алар бир нече түргө бөлүнөт. Мисалы спорт тармагындагы көз айнектердики 7, эркек балдардан 0. Көз айнектерде А, Б, С жана Д деген латын тамгалары бар. Булар алардын түсүн билдирет. Эң эле маанилүүсү эч качан көз айнекти башыңызга такпаңыз. Себеби чач линзанын үстүңкү катмарына зыянын тийгизет. Эки колдоп гана чечиңиз, болбосо кыйшайып же сынып калышы толук мүмкүн. Улан Мамашеров, Эмил Каныбеков, Илимбек Эмилбек уулу, Таң нуру программасы.